Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы жүргүзгөн сурамжылоосуна караганда эмгек акы менен пенсияларды көбөйтүү, кыргыз-казак кризисин чечүү, инфраструктураны өнүктүрүү өлкө калкыны жаңы президенттен күткөн биринчи кезектеги маселелер болуп саналат. Аталган изилдөөдө ошондой эле элдин азыркы учурдагы саясий маанайын аныктоочу суроолор дагы берилген. Сурамжылоого катышкандардын 37,3% өлкөдөгү жашоону канааттандыраарлык деп эсептейт. Бирок 32,8% жашоо бир гана жагына канааттандырат. Калктын 67,3% Атамбаевдин президент катары 6 жылдык ишин жактырат. Ошол эле учурда ар бир 5-чи респондент Атамбаевдин аткарган ишини канааттанбайт. Респонденттердин 30,5% президенттик шайлоонун жыйынтыгы шайлоочулардын эркине дал келет деп жооп берген. 33,6% шайлоонун жыйынтыгына ишенбей турганын билдиришкен. Президенттик шайлоолордун жыйынтыктарына канааттанбастыктын жогорку деңгээли таласта 72%га байкалат. Айтмакча, сурамжылоо Жээнбековго элдин колдоосу Бабановго караганда баары бир жогору экенин ырастады. Эгерде сизде дагы бир жолу добуш берүү мүмкүнчүлүгү болсо, кайсы президенттикке талапкер үчүн добуш берет элеңиз деген суроого респонденттердин 30% Жээнбековдо, 22% Бабановдо ташкан. Жаңы президенттен калктын биринчи кезекте күткөнү эмгек акы, пенсия жана жөлөк пулду көбөйтүү, эл аралык мамилелерди жакшыртуу, ошондой эле шаар менен айылдын инфраструктурасын жакшыртуу. Ырас, өлкөдө эмгек акы менен пенсиялардын өлчөмү аз. Бул биринчи кезекте дарыгерлер менен мугалимдерге тийиштүү. Эл аралык мамиле дегенде биринчи кезекте элдин ою кыргыз-казак кризисин чечүү жөнүндө болуп жатканы белгилүү. Шайлоо алдында курчуган кыргыз-казак мамилеси соңку кылымда мынчалык бузулган эмес. Кудай берген унаа базарын шаардын сыртына көчүрүү керек болуп турат. Базардын айланасын мындай коюңуз, базар жайгашкан көчөдөн өтүү өзүнчө эле машакат жаратууда. Жол жээгиндеги үйлөрдүн баарысы машина оңдоочу жайга айланган. Иретсиз, таштандыга толгон, жол тар. Буга жергиликтүү тургундар нааразы. Алар базардын шаардын сыртына көчүшүн талап кылышууда. Бирок базар ээси депутаттыгына салып, карапайым адамдардын үнүн уккусу келбейт. Шаар мэри Албек Ибраимов ушул маселени тез арада чечпесе акыбалы оор болуп турат. Сурабалдиева мандатына таянып жаткандары. Бирок Албек мырза депутатка эмес, элге жакын болуңуз. Базардын айланасында жашаган тургундар жүдөп кетишти. Кыргызстанда мамлекеттин казынасын кемирген чиновниктер арбын ар дайым айтылып, төңкөрүштөр болгон сайын кескин түрдө кыскартуу керектиги белгиленип, бирок иш жүзүндө ашпай келүүдө. Тескерисинче кылган иши белгисиз папкечендердин армиясы жыл өткөн сайын көбөйүп, мамлекеттин казанын какшытып жатканы жанды кейитүүдө. Маселен 7 жыл мурун Алымкулов деген эркул үчүн Жаштар министрлиги деген түзүлүп, бир нече жыл калктын капчыгын какты. Ал баатыр кызматтан шыпырылаары менен министрликтин жаназасы окулуп, аталышына башка нерселерди жабыштыруу менен жаштар иштери, диний тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик кылышкан. Аны учурда Канат Аманкулов деген чала сабат неме башкарып, караңгы үңкүргө айлантып койду. Канча жылдан бери эмне иш кылганы белгисиз бойдон турат. Буга караганда Алиасбек төөчөлүк өйдө экен деп калдык. Жок дегенде жаштарга той өткөзүп, жегенин актачуу. Аманкулов 5 колун бирдей тыгып, жеке өзү сугунгандан башканы билбей турат. Мындай май көчүктөрдү тыкыр текшерип, кустурбаса болбойт. Жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаев Нарын облусунун губернатору Аманбай Кайыпов мектепке түшүрүлгөн көмүрлөрдөн теңин жеп коюп жаткандыгын айтып наалады. Бул маалымат коомчулуктун кыжырын келтирип, Кайыповдун дарегини нааразы кептер айтылууда. Баары бүтүп эми мектеп окуучуларына бөлүнгөн жылуулукка чейин кол салып жатса, анда Аманбайдын чында беле соодасы бүтүптүр. Кызматтан кетерине бир жумага жетип жетпеген эле убакыт калгандай. Жоругу жолдо калсан, окуучулардын да ырыскысына кол салабы. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Райкан Төлөгөнов жаза мөөнөтүн номер 47 абакта өтөйт. Бул тууралуу 24 KG агенттигине анын жубайы Чолпон Кошоева билдирди. Анын айтымында Райкан Төлөгөновдун жаза өтөө ордун аныктоодо ден соолугу боюнча өтүнүштөр эске алынды. Бул туурасында Чолпон Кошоева номер 47 түрмөдө 2 бөлүк бар экен. Менин түшүнүгүмө караганда Райкан Төлөгөнов ачык бөлүгүнө которулат. Ал эми Өмүрбек Текебаев жабык бөлүгүндө отурат. Эми аны номер 1 тергөө абагына номер 47-ге которушу керек деп айтты. Эскерте кетсек, Райкан Төлөгөнов ден соолугуна байланыштуу 1 май райондук сотуна арызданып, шаардык сотко кайрылуудан баш тартты. Ал 2010 жылдын 7 апрелиндеги мародёрлук иши боюнча айыпталып, 15 жылга эркинен ажыратылган. Ага карата сот 3 мунапыс колдонуп, жаза өтөө мөөнөтүн 5 жыл 3 айга кыскартылган.
Бұл Өмірбек Бабанов деген немеде тақыр еле бет жоқ Турбаева. Кеше еле ақырқы 6 жылда еш нәрсе өзгөрген жоқ. Соке емнені жырғатмақ деп сайрап жатқан Ерғол еми таптақыр башқаны сөйлеп қалаптары. Дегенебіз Сооронбай Жээнбековқа жолдаған құттықтосын оқысаң, чалқаңдан түшөсің. Қырғызстанымызда жаңа президент ішке киришти. Бийлик өз ыктыярыменен алмашты. Өлкөбүздө туруктуулук сакталды. Элимди дал ушул эң баалуу жетишкендигибиз менен куттуктагым келет деп билдирген Бабанов. Шайлоо маалында сепаратист Кадыржан Батыровдун сөзүн кайталап, улут аралык кастыкты козуткандыгы үчүн кылмыш иши козголоорун билип, чет өлкөнүн көздөй безе качкан Эргол эми минтип 180 градуска бурулуп калганын кийин кандай түшүндү? Ушинтип кооз сөздөрдү көбүрөөк айтсам, жоопкерчиликтен кутулам дегенеби? Унутуп калса эстетип коелу. Соке президент болуп шайланып калсам, коррупцияны эң биринчи сенден баштайм деген. Жогорку кеңештин 23 ноябрдагы жыйынында Атамекен фракциясынын депутаты Сайдулла Нышанов Алмазбек Атамбаевка кыргыз эл баатыры деген наам бериш керек деп айтып чыкты. Мындай демилгени көтөргөн депутат президенттик мөөнөтү аяктаган Алмазбек Атамбаев бир топ жакшы иштерди бүтүрүп кеткенин жоурап, катуу кошомат кылды. Көпчүлүк Нышановдун бул жоругун чөгүп бараткан Атамекенден КСДПга секирик жасоо кадамы катары баалашты. Сыягы депутат келерки парламенттик шайлоонун камын эртелеп көрүп, КСДПдан жылуу коңгул табуунун амалын көрүп жаткандай. Демек Атамбаевдин келерки шайлоодо КСДПнын тизмесин өзүм түзөм дегенинен илгиртпей илип алган окшойт. Жогорку кеңеште Атамекен фракциясынын депутаты, мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын иниси Улан Саляновдун өлүмү боюнча ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкаров маалымат берген. Эл өкүлдөрү ийим эмнеге кылмышкерлер кармала электели, Улан Саляновдун өлүмүндө саясий себеп жок деген маалыматты тараттыңар деп жемеге алышкан. Силер саясий себеп жок дегенде айтуу менен саясатташтырып жатасыңар деген депутаттар тез арада бул кылмыштын бетин ачуу зарылдыгын айтышты. Өз кезегинде Данияр мырза саясий себеп жок дегенге кылмышкерлер акча сураган деп тергөөнүн сырын ачыктап жиберди. Бирок бул саясий себеп жок дегенге эч кандай мотив болуп бербесин айткан эл өкүлдөрү Данияр Абдыкаровдун шалаакылыгына нааразы болушту. Буга чейин коомчулукта Абдыкаровдун генерал чинин алганы боюнча сын пикирлер арбын айтылган. Президент Атамбаевда бирөөнө туура эмес генералдык наам берип алдым окшойт деп айткан. Бул сөз Абдыкаровга тиешелүү айтылганын баары эле түшүнүштү. Учурда ийимдин ашмалтайын чыгарып жаткан дал ушул Данияр экени айтылып келет. Алкымы да чоң экен. Атамбаев 6 жылда 1307 адамга сыйлык берген. Роза Отунбаева 1 жылдык президенттик мөөнөтүндө 1519 адамга сыйлык берген. Ал эми Курманбек Бакиев 5 жылдык президенттик мөөнөтүндө 1519 адамга сыйлык тапшырган экен. Эң көп сыйлык берген президент Роза Отунбаева болуптур. Учурда берилген сыйлыктар туурасында бир топ сын пикирлер, нааразычылыктар айтылууда. Татыктуусу да алды, татыксызы да алды дегендей. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы Максат Ажы Токтомушев жол кырсыктарын азайтууга багытталган буйругун чыгарды. Агалайык дин кызматкерлери кишилер менен жолукканда жана намазга эл чогулган маалда жол эрежелерин сактоо зарылдыгы, адам өмүрү өтө ыйык экени боюнча насааттарды айтышат. Мындай буйрук чыгарууга Кыргызстанда соңку жылдары адам өмүрүн алган жол кырсыктары көбөйгөнү себеп болгон. Расмий маалыматтарга таянсак, жыл башынан бери жол кырсыгынан каза болгондордун саны 700дөн ашкан.